Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында эл аралык банки тобунун кылмыштуу ишмердүүлүгү токтотулуп, мефедрон банки заты дагылып алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 3-ноябрда Чүй облусунун Учкун айылынын боюндагы Манас аэропорту Бишкек шаары унаа жолунда жалпы салмагы 9 килограмм 980 граммды түзгөн мефедрон синтетикалык банки затын алып жүргөн 42 жаштагы жаран кармалган. Аталган заттын 1 грамм базар баасы 6000 сомду түзүп, жалпысынан табылган жүктүн баасы 59 миллион 880 миң сомго жеткен. Жогоруда кармалган адам тергөө амалдарын жүргүзүү мөөнөтүнө УКМКнын тергөө камак жайына киргизилген. Учурда бул банки каналынын башка мүчөлөрүн аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары уланып жатат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Бишкектеги таштанды челектен табылган наристенин тагдыры тууралуу маалымат берүүнү улантууда. Ведомстводон билдиришкендей, Талас айылынын жашоочусу тагыраагы тайенеси келип, небересин өзүнө алып кетүүгө даяр экендигин билдирген. Бирок тайенесине берүү үчүн мыйзамга ылайык шарттарын жана талаптарын аткарылышынын негизинде берилет жана бул боюнча атайын жумуш жүрөт. Учурда бала дары-дармек, медициналык жардам жана кийим-кече менен камсыздалган. Кыргызстандын аймагында сутка ичинде 12 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 14 бөлүм тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Чүй облусунда 4, Баткен облусунда 3, Жалал Абад облусунда 2, Ысык Көл облусунда 1, Ош облусунда 1, Нарын облусунда 1 өрт кырсыгы катталды.